Эч ким деле жардам берелек ушу өкмөт жактанчы. Столбулар турса дагы ушу электр чубалгысын тартып койгонго жарабаган Ысык Ата айыл өкмөтү Айыл өкмөтү эчтеке чечпей калды азыр. Бияка ушубайт, бияка кубалайт, бияка барабыз. мына жолу, электр энергиясы, суусу. Биякта свет жок, мына келип кетем. Бул жерге дагы да келдик да. Же биздин үнүбүз ушу президентке, мамлекет башчыларыбызга жетпей жатабыз. Билбейм, айыл өкмөткө жетпей атпы керек болсо. Ошо проекттин баарын жасап, баардыгын алып барып өткөрүп бергенбиз дейт фондко дагы. Бирок ал жактан биздин айыл өкмөт кайра алып кетип калыптыр дейт. Эми айыл өкмөт келди дейт, ушул жерге келгенин көрө элекмин мен. Айыл өкмөттүн жүзүн көрө элекмин да. Тияка кайрылдык, бияка кайрылдык, баары эле келип акчага такылып атат. Акчасы ушу 2,5 миллионду өтүп жатат. Бул көчөнүн аты Теңизбаев Айсыкбай көчөсү. Бул жак баягы жаштарга деп, үй салууга деп мыйзам чегинде айыл өкмөт тарабынан трансформация болуп, кадимкидей ар биринин колунда кызыл ките болуп бөлүнүп берилген. Анан эми бул жакка жерди бөлүп берип коюп туруп эле ошо ойдон бул жакты калтырышкан. Калтырышкан дегени мисалы мына жолу, электр энергиясы, суусу. Суусунго макул 5 километрден бери өздөрү жогору айткандай өздөрүнүн акчасын чогултуп, өздөрү тартып келишиптир. Электр энергиясына болсо депутат Акбүгөн Таштанбеков ушул столбаларды, трансформаторду берген экен. Бирок эми ошол столбалар турса дагы ушу электр чубалгысын тартып койгонго жарабаган Ысык Ата айыл өкмөтү жана Ысык Ата райондук администрациясына эмне дейбиз? Болбосо бул жер шаардан 20 километрдин ар жак бери жагында алыстыкта жайгашат. 21-кылым 2025 жыл мисалы. Свет жок азыркы күнгө чейин бул жакталарда. Ассаламу алейкум, калайыктыр. Мен Сыдагалиев Гүлчөрө Кыдырмаевич. Ушул Теңизбаев Айсыкбай көчөсүнөн 15 соток жер алгам. Ошол жерге үйдү куруп, алигече жолубуз да начар болуп, электричество келбей атат. Ошо менен келип жасаганга шартыбыз жок. Кайрылбаган жерибиз калбай калды. Президенттен баштап айыл өкмөтүнө чейин кайрылдык. Бардык жооп аяк четинде спонсор тапкыла деп койду. Калганын биздин ошо көрсөтүп аткан балдар айтып берер. Ысык Ата районунда жайгашкан, Чүй областында. Шаарга жакын эле турабыз. Анан мага ошо 2017-де берилген участоктор. Баары эле уже ген план чыгарып, кирөттөр бар. Анан бул көчөгө бизден эч ким деле жардам берелек ушу өкмөт жактанчы. Анан могу столбанда Таштанбек жана Акбөкөндөн депутат байкебиз алып берген. Бул деле көчөнүн ортосуна чейин алып берген. Дагы ортосуна өйдө дагы столб алыш керек. Анан бияктан тияка чейин высокольтко дагы столб алыш керек болуп атат. Анан тияка кайрылдык, бияка кайрылдык, баары эле келип акчага такылып атат. Акчасы ушу 2,5 миллионду өтүп жатат. Анан ушу өкмөткө кайрылат элек, ушу жакты бир карап берип койсоңуздар жакшы болот эле. Анан жолдорубуз деле бүт топурак бойдон жатат. Питой сууну киргизгенбиз. Элдер өзүнүн эмеси менен, күчү менен акча чогултуп, питой суу киргизгенбиз. Питой суубуз бар биздин көзүбүздүкө. Ошо 2016-дан бери алганбыз ушул жердичи. Жаштарга берилгенде негизичи бул участокторчу. Мен өзүм семьям менен квартиралап жүрөм да мисалы. Биякта свет жок, мына келип кетем. Жол өтө ушул чаң. Азыр мына чаң сапырылып атат. Жамгыр жааганда эзилет бул жол. Кире албай эле жүрөбүз, мына жаштарга берилген участоктор биякта карасаңыз. Свет жок эч ким деле. Эптеп суун киргиздик бул элдердин күчү менен. Андан башка эчтеке жок болот. Бияка кайрылдык. Алар спонсор истегиле деп койду. Спонсор жок. Айыл өкмөтү эчтеке чечпей калды азыр. Бияка ушубайт, бияка кубалайт, бияка барабыз. Ошентип эле жүрөбүз жаштар. Ошо бир карап койсоңуз жакшы болот эле да негизичи. Ассаламу алейкум, урматтуу эл башкаруучулары. Мына биз ушу жер участогун Үчөмчек айылынан Ысык Ата районуна караштуу алганыбызга 3-4 жыл болуп калды. Ушул жерге келип там салган баштап атабыз. Баштасак же свет жок, же жолдорубуз оңолбойт. Эч кандай бизге мүмкүнчүлүк болбой атат да. Ушуларга кайрылдык эле айыл өкмөткө деле барып жатабыз, бөлөктөргө деле кайрылып жатабыз. Эч кандай жыйынтык чыкпай атат. Жолдорубуздун аябай начарлыгынан машиналар да жүрө албайт. Жаан жааса эслет, машина эмес кээде жөө киши жүрө албай калат. Өй жактан ыл жакка басып келге чейин тизесинен өйдө ылай болушат. Кайра барып басып келиш бул жерде оңой эмес. Элдердин жашоосу же жарыкчылык жок, свет жок. Бүт баардыгы
бири бирине шылташып эле же кээ бирлерибиз мынакей даже тамсалганга мүмкүнчүлүктөрү жок да эмне менен иштешет, кандай эме менен иштешет, ошого бир жардам болсо жардам берип койсоңуздар деле болот эле. Ушу элдердин кайрылуусу көпкө эле болуп атат. Ушу биздин кайрылгандарыбыз чоңдурган аркы президент жактара жетпей атса керек мүмкүн. Ошону ошо жетпей эндерге ошо анча мынча элге мындай карагандар кайрылып бирке ушу бизге жардам берип койсоңуздар жакшы эле болот эле. Сооронбай ушул жер 2012 жылы элге берилген айылдын тургундарына. Ошондон бери кайрылбаган жерибиз калган жок да. Районго чейин бардык, областка чейин бардык, ошол убактагы губернатор, акимдерге чейин. Зарылбек деген бир байке Ысыкатан начальник рейс болуп турду, ошого чейин бардык. Жардам бергиле. Ушул айылдарда жазып провод тартылат дегенде, жанагы голый эмелер барго, оголенный проволокалар чечилип атканда дагы баргам да мен. Ушул жерди хотя бы бизге тартып, могу жерге тартып бергиле. Ошону бул жака десек, жок, бул деген баарынын эсеп чоту бар, бере албайбыз деп отказ берип койушкан да ушул. Ама столба качан келди? Бул деген келгенде 2 жыл болду. Бул деген столба Акбөкөн Дүкөнүчтүн Таштанбековдун жардамы аркылуу келген да, спонсорлук. Бул жерге жарым жартылай столба уже коюлду, трансформатор да ошол менен чогуу келген, ошол убакта. Проводуңар жок. Провод жок. Андан кийин десяткадан бияка тартып келе турган ошол столбага койдула элек да. Канча Анын столбасы барбы же жокпу? Ал жерде жок, айырга чейин столба жок. Ушул жерге жарым жартылай столба коюлуп калды да. Азыр эми Кыргызстанды өзүңөр көрүп атасыңар да. Кыргызстанда биз билгени Баткенде Зардалда, анан кийин нарында Караңкүрдө сөт жок болчу да. Анан ушул жерде сөт жок да. Бишкектен 20 чакырым алыстыкта турабыз да. Анан Караңкүр менен Зардалга сөт барып калыптыр да. Мына Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин аракети негизинде. Бул жерге дагы да келелек да. Же биздин үнүбүз ушу президентке, мамлекет башчыларыбызга жетпей жатабыз. Билбейм, айыл өкмөткө жетпей туру керек болсо. Эми айыл өкмөт келди дейт, ушул жерге келгенин көрө элекмин мен. Айыл өкмөттүн жүзүн көрө элекмин да. Ушуга чейин. Бул жамандаган да эмес да. Бул ачык сөз да. Жок дегенде бир квартал сайын келип, бир квартал болсо дагы жарым жылда бир жолу келип, элдин көйгөйүн сурап коюш керек да. Башчы болгондон кийинчи. Шымаланып көрүп атабыз, мэрлер иштеп атат. Көрүп атабыз, президент өзү менен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев өзү иштеп атат, чуркап барчу жерлердин баарына барып элдин көйгөйлөрүн угуп, бирок биздин эмнегедир райондогулар менен айыл өкмөттөрүбүз жада тоңмоймунчук болуп атат да. Айыл өкмөттөр могу эле жерде болсо. Ушул жерде бир 10 километрге жетпеген аралыкта да, 7-8 километр. Негизичи, мыйзам боюнча эгер силер биякты базып алган болсоңор, мыйзамсыз болсо, тетиги Ак Ордо, жаңы конуштар сыяктуу алар эптеп өздөрүнүн светин өздөрү тартып, жолдорун өздөрү эптеп, моңдоп, суусун өздөрү тартпады эле себептен маяк бастап алынган жер. Ал өкмөт милдеттүү эмес да мага салып бергенгечи. Ага акча коротсо дагы баягы максатсыз пайдаландың деп иш козгоп коет да мисалы. Бирок силердики баары мыйзамдуу. Анан бул деген өкмөттүн балансында да айыл өкмөт. Чынбы? Анан бул милдеттүү түрдө өтө турган жумуш болчу дейм. Ушуну талап кылып алсаңар, талап кылдыңарбы бир наставить? Силердин милдетиңер бул. Биз талап кылып эле келдик да ушуга чейин. 2012 жылы бөлүнсө ошондон бери талап кылып. Просто кечээ күнү мага айыл өкмөтүңөр чалды да, чалып болгон бир эжеменли бир байке өткөндө келип кеткен деп койду да кыскача. Биз айтпайбызбы, буга чейин өзүңөр да айдыгер болуп атасыңар. Жок, 2012 жылдан бери ушул жерге мындай суу тартылып калса экен, светар мол, мынакей сууну дагы сөздүн ачыгы Кадыр Маликовдун жардамы менен, элдин ашар жолу менен сууну да тартканбыз да. Бу жерде айыл өкмөттөн эле барып касып көрсөңөр болот. Бу жерде бир проект жазылып, суу тартылган эмес. Ушул жердеги эмне участок болсо баарын чакырып туруп эле башка казабыз дагы акчасын баланс сомдон чыгарабыз дагы тартабыз дегенбиз. Могул жерден мен калбай айтпасам где-то 5 километр жерден суу тартылып келген да. Алыстан. Алыстан могу тоодурбайбы? Ушул аркы бетинен тартылып келген. Тоонун аркы бетинен Ташпушат деген айылдан тартылып келген да. Осучу. Элдин карапайым элдин күчү менен тартылып келген. Анан мынакей могу жолду деле мына бюджеттен карап көрсөңөр болот, канча сом Теңизбаев Асипбай көчөсүнө канча сом каралып жазылыптыр десеңиз деле бери эле 1 сом акча каралганбыз. Мисалы. Зил силерде? Зил бизде. Берки кеме аты дагы кеме дебедимби? Экинчи лыжный база. Ал Норус. Ал Ысыкат айыл өкмөтүндө. Силерде? Жок, баары Ысыкат айыл. Территория эмне силерде?
Андан башка Тогуз айтпай эле коелу. Башкалар 9 Акча түшө турган жер дагы Ысык Ата айыл өкмөтүбү? айыл өкмөтүнүн. Ысык Ата району боюнча мына биринчи, экинчиси ушул да. Мындай акча түшө турган. Түшө турган жер бирок түшпөйт да. Тилекке каршы. Себеби деген буга чейин эми көрүлө келген сыяр да. Интернеттен кимди крышабайт этип, кимден акча каякта түшүп жүргөнүн эми биз ачык айтпаганда мына интернеттен көрүп жатат. Ким жаманаттык кылып жүргөндөн бери билесиңер да. Анан биздин айыл өкмөтүбүз акыбын билесиңер. Ооба. Мен баргам, билем, таанышкан. Дотационный айыл өкмөт. Бирок дотационный, Бирок болбосо дотационный айыл өкмөт. болгон акчалуу, майлуу жерлердин баары силерде. Акчалуу жердин баары бизде. Бирок дотационный айыл өкмөт. Жаңы айыл өкмөтүңөр бир чогулуш кылдыбы? Келген 2 ай болду. Мен ошону айтпайм, ошону көрө элекмин депчи. Чогулуш да кылган жок. Мен лично көрө элекмин, айылында элден сурап коңуздар. Чогулуш кылган уккан эмессиз да? Уккан жок, мен уксам өтүп келем. Аты жөнүңүз фамилияңыз? Менин атым Тилек. Фамилияңыз? Кыдыралиев. Урматтуу көрүүчүлөр, мындай. Басап, дагы бир айта турган жери бул жергиликтүү элдин айтымында биз эле чарчап ушул мейли өкмөт жардам бербесе койсунчу деп тияк бияктан спонсор издеп, баягы фондторго айылып көрөлү деп атайын могу проект түзгөнбүз дейт. Ошо проекттин баарын жасап, баардыгын алып барып өткөрүп бергенбиз дейт фондко дагы. Бирок ал жактан биздин айыл өкмөт кайра алып кетип калыптыр дейт китепти. Азыр барып ошол чогулган документтерди проекттин берип койчу. Эми ал документ чогултуш деле кыйын да десек, биз ал документ каякта калганын билбейбиз деп атат. Эми ошо каякта калганын биз да сурап көрөлү өзүнөн.